Assalamu алейкум беке. Майрамыңыз менен. Рахмат. Денсаулык иштериңиз жакшымы? Жакшы. Атыңыз ким болот? Атым Рысбек. Рысбек. Кубанычтабыз беке. Бүгүнкү майрамыңыз менен. Бүгүн 5 март өзгөчө бизде чоң майрам, себептен Кыргыздын ак калпак күнү. Буюрса майрамыңыз менен сизди да куттуктайбыз. Өзүңүз кара шапка кийип алыптырсыз, калпак кийесизби? Калпак деле кийебиз эми. Көмгөн адат болуп эле шапканы эртең менен батала кие калабыз деп калпактын түздөгөн. Жеңилдигине, кир көтөрүмдүүлүгүнө карап эле. Assalamu алейкум жигиттер. Кандайсыңар? Жакшыбы? Денсаулык иштериңер жакшыбы? Майрамыңар менен. Бүгүн эмне майрам экенин билебизби? Ак калпак күнү. Ак калпак күнү. Майрамыңар куттуу болсун. Өзү көп айтылат да, Кыргыздын жигити болгондой, мырзасы болгондон кийин калпак кийип жүрүш керек деп. Анан силер өзүңөр кандай ойлойсуздар? Ушу калпактын бүгүнкү күндөгү орду жаштарга болгон мындай таасири кандай? Мен ойлойт элем, жаштарга болгон таасири мындай буга деген, ак калпакка деген мындай жакшы бир маркетингдик иштерди кылыш керекпи дейм. Анткени ак калпак деген бул биздин ата бабалар кийип келген улуу ала тообузду белгилеген баш кийим, биздин буюм, биз кийишибиз керек деп ойлойм. Өзү бүгүнкү күндө турлаган жакшы ушундай самалыкты Каракол шаардык мэриясы, Каракол шаардык маданият бөлүмү уюштуруп жатат. Деги эле ушу калпактын бүгүнкү күндөгү орду кандай деп ойлойсуз? Ушу келе жаткан муун кийинки урпактарыбыз ушуга кандай мамиле кылыш керек деп ойлойсуз? Калпакты биздин эми баш кийим болгондон кийин муна өтө эле сыйлашыбыз керек. Мурунго эметпей жүрдү. Азыр атайын ошол калпак күнү деп белгилегенден кийин азыркы кийинки жаштарга айтарым, ошол калпакты сыйлагыла, барктагыла. Ушундай майрам болуп атканда жылда 5 мартта ушинтип калпак майрамы кылып баарыбыз ушу кийинки муундарга үйрөтөлү. Негизи өзү калпакты кыргыз мырзалары дайыма кийип жүрүш керекпи же ушу майрам күндөрү гана кийиш керекпи? Дайыма кийип жүрүш керек деп ойлойм. Дайыма кийип жүрүш керек. Сиз өзү кийесизби калпакты? Эми үйлөнгөндөн кийин кийем го деп ойлойм постоянно. Үйлөнгөндөн эле, баш кошкондон эле, жакшы. Эми жумушка кийбесе дагы мындай майрам күндөрү болбосо дагы айылда болгондо тоң эмелерде мындай эми кандай десем элүүдөн ашкан кыргыздын мырзалары кийиш керек негизи эле. Калпактын кыргыз культурасына абдан чоң роль ойнойт. Анан бул биздин националдык белгибиз болуп саналат. Сөз бар го, эми асманда жылдызды көрсөң жылдыз деп биле, анан калпакты көрсөң кыргыз деп билейинчи. Чоң роль ойнойт менин оюмча. Өзү сиз калпак кийесизби? Школага кийген болчумун бүгүн. Школага, мектепке. Негизи дайыма жашоодо калпакты баш кийим катары колдоносузбу же майрам күндөрү гана? Жок, негизи калпакты бир жолу кышына кийген болчумун, топумда болуп атканда, анткени аябай жылуу болгон болчу да калпак. Бирок көбүнчө учурда мен майрам сайрам болгондо эле кийем. Сердце культура жагынан более ошого чакырыш керекпи дейм да. Ак калпак кийгенчи, анткени кыргыз деп ошо ак калпактан билебиз да, кыргыз. Сиздин оюңуз боюнча ушу кыргыздын сиз айтып аткандай ушу маркетологдорбу же дизайнерлер дейбизби, ошо заманбап кылган бир шартка сунуштаса деген, анан ушуну дайыма кийип жүрүүгө бир чакырык таштаса деген оюңуз бар экен, айтсаңыз ушу жакшы бир белгилеп кеткен жөнүңүз бар экен. Ушу кыргыздын калпагынын өзүнүн бир философиялык ой тоюму бар. Өзүңүз айткандай ала тоо бул актыгы менен, ала тоо чокусуна салыштырылгандыгы менен, бийиктиги менен салыштырылган. Анан ушу ак калпакты кийүүдө өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү болгон да. Мисалга ала турган болсок, ушу жаш курагына карап, үйлөнгөн эместигине карап, балким бир эл башкарган төбөлдүгүнө болуштугуна карап кийгенде, сизде ушундай маалымат барбы? Кандай өз Маалымат деле билбейм, бирок деген бир нерсени билем. Баягы аксакалдар башкачараак калпак кийет го, чоңураак. Өзүнүн кыюусу башкача, орнаменттери башкача болот, мындай, наоборот, мындайынан болобу, бакай калпак деп коёбу, бакай калпак. Ошо жаштар более мындай. Өзүнүн возрастына карата кийет. Возраст. Сизге ушу бүгүнкү калпак күнүндө арнаган жакшы белегибиз бар. Ушу калпактан да сизге кийгизип коелу. Бүгүнкү майрамыңыз куттуу болсун. Кыргыз өзү жогоруда мен сизге суроо бергендей, ушу өзүнүн оймо чиймесине жараша калпакты кийишкен. Эл башкарган төбөлдөрүбүз, аттуу баштыларыбыз, аксакал карыя аталарыбыз ушундай апакай
өң түстүү калпак кийишкен экен. Ал эми кыйуусу караны болсо ар бири жанагындай бозулам бойдок жигиттер, үй бүлө күткөн, жары күткөн жигиттерге арналган, жаш өспүрүмдөргө арналган калпактар ушу оймо чиймесине жараша болчу экен. Эми азыр ушул калпакты сизге кийгизели байке майраңыз менен. Разы болсун. Майраңыз менен Дайыржол. Рахмат. Сизге да ийгилик каалайбыз. Силерге да майрамда болуп барыбыз. Рахмат. Улуттук бир наркын, баалуулуктарын, философиясын, ой туюмун жакшы бир көнөрбөс булагы катары сыпатталат өзү калпак. Бул жакта ала тоодой актыкты, тазалыкты, тунуктукту, адилеттүүлүктү камтыган өзгөчө бир формасы бар. Бүтүндөй дүйнөгө ушу кыргыз калпагы менен таанылып келе жатат дегендей. Бул калпак сизге буйрсун. Майрамыңыз менен мындайын ушу дайыма башыңыздан түшүрбөй кийип жүрүңүз. Майрамда жол куттуу болсун, рахмат сизге. Өзү калпак сизге абдан жарашат экен. Дайыма ушу калпак кийип жүрүңүз, кийинки муундарга үлгү көрсөтүп жүрүңүз, бар болуңуз, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат сизге. Байке, атыңыз ким? Урмат. Каяктан болосуз? Ак Суу районунан болом. Ак Суу районунун өзүнөн, келиңиз анда бул белек сизге болсун. Бүгүнкү майрамыңыз куттуу болсун. Майрамыңыз менен байке. Дайыма калпак кийип жүрүңүз. Самалык болуп, ушу Каракол шаардык мэриясы, Каракол шаардык маданият бөлүмү ушундай уюштуруп жатабыз. Ушу биздин жалпы шаар тургундарыбыз, жарандарыбыз ушу калпак кийип жүрүшсө, ушу калпактын өзүнүн бир ордун билишсе деген тарих. Анан ушу калпакта атайын сизге бир белек кылууну туура көрүп турабыз. Дайыма ушу калпакты кийип, кыргыз экенин даңазалап, кыргыз экениңерди тутуп, дайыма ушул баш кийимди барктап жүрөлү. Рахмат. Келиңиз. Мына калпак сонун жарашып калат турбайбы? Келсем сизди да кур койбой ушу сизге дагы бир калпак кийгизели. Отуруп калат. Рахмат. Рахмат. Силерге ийгилик жигиттер. Силерге да рахмат. Ушундай иш-чара өткөзүп жатканыңарга, ак калпакты ушундай. Мен эми ар бир жарандын өзүнүн ой пикири боюнча азыр аябай эле төмөндөп кеткенби дейм, анткени бул мындай улуттук достояние деп койсо да болот да ак калпактан. Ошону да эске алып, ушундай иш-чара көрүп атканыңарга сизге да рахмат. Рахмат силерге.